Мурун бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Бүгүнкү күн мен үчүн абдан маанилүү. Анткени жакшы көргөн кызымдын колун сураганы барам. Бирок кечээ аябай чоң көйгөй болду. Кимди дружок кылам деп башым сынды. Биринчиден эркинди коеюн дегем. Ал жакшы бала, татынакай, статный. Алло. Мынакей, бартам, о. Бирок ал постоянно кечигет. Экинчи вариант чын кызды дружка кылайын дегем. Ал жакшы, шустрый. Куйбайсыңарбы? Жок. Кой. Бол, давай. Бирок ага ичкен жарашпайт да. Анан эң аягында Залкарды тандадым. Ал красавчик, акылдуу, шустрый. Жана ал оштон болот. Мынча кымбат чоңуз. О чоң жигит прокатка эле алып атасың? Прокат болгондо деле 2000 сом деле акчада турабы? Жакта 800дөн берип атат ушундайларды. Ой, жок, эч жерде 800дөн бербейли. Мына материалы соң 800дөн берет. Берген жок 800дөн. Чоңуз. Мика. Мени дружок кылып тандаганың туура болду, Баса. Дос, Мосат сен тагын болду. Айбаныкыбы? Айбаныкы эмес. Тамаша Айбанк. Ким билмегиле Айбанк экен деп. Сен отур да. Мен сага дружок номер 1 катары бир аз инструктаж өтөйүн, Эң биринчиси Бүгүн менин күнүм. Менде курбу кыздарым көп. Мисалы Айжамал. Иркаим, подружка, турсасывай. Ой, мамлена кызза, ты прикинь, платье. Биз алардын үйүнө барганда, алар бут кийимдерди сатып акча доолой баштайт. Ошондуктан биз бут кийимдерди машинага салып, галош кийип барабыз. Микан дос боларычы, атаң галошмен келип атты, а биз алардын костюмун жана курткаларын болот. Ой. Аны каяктан билесиң? 3 жол күйөөгө тийгем да, баарын билем, опытныйм да. Я. Опытныйм да, билем да. Кстати, джинсовканы билешин сыяктуу нордолгон болчу. Ой, полный болсоң. Ошондой. Ал жерден подружкалар ар кайсы конкурстарды өткөрүп бизден акча алышы мүмкүн. Ошондуктан мен акчаларды майдалап алдым. Микунун достору атайын акча майдалап келет да. Акча майдалап келгенде мен пост терминалды алып чыгып алып, карточкамен бүт акчаларын алып, даже самый жмотный болот, сагабыз акча. Түшүндүң бе, Мика? Все түшүндүм. Уверенно, уялбай. Баса, Мика. Ти дружкасы ким экен? Айжамал болуш керек эле. Айжамалбы? Негизи Айжамал деген кыздар сулуу болот, Назик, Татнакай, Нажару. Нурик дегендер бар негизи страшно да. Хаман, главное, андайлар кыздарды жакын келтирбешти да. Нурик, стопудово он, реально эле. Страшно, да? Ай, Айжамал! Жүрүп бизге жардам берчи кызым. Жүрдү камырлар мен. Менин жаным балапаным, алтыным го. Бүгүн кызымдын колун сураганы келишет. Эң сулуу кызым менин, ак кумго менин. Алтыным. Өзүңдүн журтуңду таап атасың бе? Сен болсаң да даярдана бер. Өзүңдү кара, бүгүн сенин күнүң. Макулбу? Жумуштарыбызды өзүбүз эле кылып коебуз. Sen dayardana ver. Aycan! Aycan! Erkayım. Erkayım, dükkün görüp bilçi. Dükkün gör. Bayken varsan aytat az emirlerden kuş kek.
Ай, Эркайым. Азыр. Ал апам, Эркайым тиги ичи карынды тазалашчы бар. ичи карын. Ай, Эркайым. Азыр. Эркайым картошкаларды ачып салчы. Астына тигенен мүшөктө бардыгы. Мына, бүгүн менин күнүм. Негизи даярдык жакшы болуп жатат. Атайын айылдан стажы чоң, көп тойлорго катышкан жеңелер келген. Эркеша, алтыным жакшыбы бары? Күчүгүм десе. А бул менин тайкем. Ал жакшы киши. Мисалы тайжеме тамак жасаганды жардам берет. Сантехниканы 5 колдой билет. Кыскасы колдору алтын. Бирок ичип алганда тайкем контролдон чыгып кетет. Кудама сол калсыкая. Ой, sen ne? Beni bastırıyorsun ya? Бүгін. Ішсең, өлесің, ұқтың бұл? Ой, içpeyim ben söz vermedim bile. Uktun mu da atam? Makul. İçpeyim. Bozulma. Görüyoruz. Basa alıp koysa da içpeyim için. İçpe. Makul. Тайке. Oh. Эме, бүгүн ичпеңиз, Ha, jo içpeyim bugün. Ичпеңиz. Söz vergem de içpeyim jo. Кудалар келет, Bak, albatta. Сол жақсы екен. Тайке, Оу. бүгін той. Aa. Ішпеле қойыңыз бұл. Жоқ, içpeyim ben. Söz vermedim, içpeyim. Точно? İçpeyim için. Ölüp keteyim ha. Ай тайке, ичип атасызбы? Su içip atan koçu, su bul. Бүгүн ичпейсиз? Жоқ, içpeyim. İçpeyim yine, makul mu? İçpeyim abi. Svaz desene sen bunu içmedin etmedim. Benim barnavyak bulaştı. Benim uşağım kaçkaydı gettiydim. Elim barnavyak bulam beni. Elim barnavyak bulam. İçken yok mu ben? İyi. İçken yok. İçme. Балай сүр. Не болдың? Ата, кечигип атабыз. Бара береличи ушундай эле. Андай түшүнбөгөн эмесиң? Биз деген кудага бартабыз. Бизди кудалар деп бизди сыйлашат. Машинебиз кирип болуп атса анан эмне дейт анан? Эл көздө эл сөзүнө жок дебесе. Ай ушу азыкларды түшүнбөйм ай. Биз ресторанда той кылып аткандан аларды ресторанда той кылып койбой, үйгө чакырып отурбай. Ооба десең. Биз деле үйдөн кылбайлы анда. Жок. Ай, балам-ай. Атаңдын тиги досторунун баары профессорлар, Вот. интеллигенттүү адамдар. Үйдө ыңгайсыз болот да. Вот. Төй десе кирпиштейт, таң болсо. Азыр мисалы үчүн биз барабыз тейлердин үйүнө. Кошуналар аралашып жүрөт. Биякта ити жүрөт. Эч ким тааныбайт. Идише аяктары убара болбой, жанагы эмне аягы эле? Ой, жатар аягы, Вот. узатар аягы, басар аягы, аяктары көп. Вот. Ичилет. Не? А биз интеллигенттер анда жерден кудалар болгондон кийин чыгып түз турушубуз керек, ичпешибиз керек. Мына ресторандан камера тартып атат мына деп туруп ичпей койгонбуз. Ашта, отурасыздарбы? Ашта. Бензиниң барбы? Бар. Жүрүңүздөр, жардам берип койсоң болот. Эми мен костюмум таптаза апа-пакалыкта көйнөктү алып. Жеку тайке. Сабын менен жубайсызбы? Ай, сагын эмне кереги бар мына? О, сонунда топурак менен сон кетет да. Не болду? Жеку тайке баягы отун. Ой, макул. Эме, мен билем сиздин башка жумуштар. Ой, жетчеме, бардыр жетчеме. Мен билесиңби, армияда жүргөндөчү. Мындайынан оң колум менен, оң көзүм менен снайпер мейлип, сол колум менен штабка чалып, оң буту менен кагазды ичимин. Бардырма жетчисимин. Өзү эле бүтүп кой. Отундарбы? Рахмат. Мен бутуран. Рахмат тайке. Өзүм эле кылып коем. Өзүм эле кылам. Буга чейин мен силерге аскердин теориясын үйрөткөм. Туурабы, Көпөлөков? А бүгүн мен силерге аскердин практикасын көрсөтөмүн. Азыр отун жарасыңар. Бир кагыла, Агай, биз отун жарган келген жокпуз да. Сиз бизге айтпадыңар беле, армия боюнча практика өтөбүз деп. Осмонханов!
Сен билесиңби келечекте сен болсо күйөө бала болуп, кайындарыңа, душмандарга үйгүлө барасың, билесиңби? Сен күйөө бала, бул жерде ар бирөөңөр күйөө бала болосуңар. Анан ошо кайындарга, душманга үйгүлө барасың сен. Эгерде сен ошол жерде татыктуу партизан болбосоң, анда сени күч күйөө кылып пленге алышат. Күйөө бала болуш, бул дагы аскер. Күйөө бала болуш, аскер. А сен ар бирөөңөр күйөө бала болуп иштейсиңер. Отун жарганды билишиңер керек. Беркел. Күйөө бала болуп үйдөгү жумуштар кылган, бул дагы аскер. Карма. Мына мисалы, сер барган үйдө кайненеңер бул деген генерал болот. Ошо душмандардын генералы, аякта маршал бар күйөөсү. Жеңелер, офицерлер бар. Анан силерди пленге алып аталар. Күч күйөө болуп каласыңар. Ошон үчүн татыктуу жумуштарды билсеңер, күч күйөө болбойсуңар. Түшүндүңөрбү? Кой. Карматыгыны коесуң. Бул эмне сумка? Бул эмне 3-чү сумканы алып алгансыңбы? Эмне бул? Ичинде эмне? Китап бар. Кайсы китап? Математикадан 4 китап, ал химиядан 4 китап, жана физикадан 4 китап. Литература. Сен де кайдачы библиотекасың осы? Кел, карма. Кармайсың? Боттуңду кой. Анан чабасың. Эй! Бул балта башка түшүп кетсе эмне болот, я? Бул балта башка түшүп кетсе эмне болот? Муну биринчиден туура кармаш керек, мына. Монда аяктан кармайсың, мына, бул жерден кармайсың. Сабын туура кармаш керек. Бул аскерде, күйөө бала аскеринде, балта бул пистолет. Пистолетти карманы үйрөнгүлө, мына, могу жерден кармаш керек. А бычак бул автомат. Кой соёсуңар аны менен, кына чап. Осмонканов, сен де душмандарга пленге түшкөн атасың бы, Осмонканов? Күч күйөө болгон атасың бы? Жан-жак кетти го сизден. Жан-жак кетти? Ой. Жээнбеков, эмне баарды ак рубашка кийип келсең, сен де кара рубашка кийип алдың, я, Жээнбеков? Эмне болду, агай? 5. Жигиттер, силерден мен аскер кыламын бүгүн. Жүргүлө. Ой, тайка. Мына аркашыңар. Эмне, коноктор тизмеси? Аз алып кетем эте. Макул. Сувановдордун үй бүлөсү, Кадыровдор, Усмановдор. Карачы, сен атын тизмеге жазылбаптыр. Бул үйдө сени эч ким сыйламайт экен. Gel, iç beni. Gel, iç koy. Кандай экен камакка отурган? Мына, силерде кийин душмандарыңарга, кайындарыңарга ушинтип камакка түшүп каласыңар. Күч күйөө болсоңор. Татыктуу эмес күйөө бала болсоңор, ошондой болосуңар. Мына отун жарганды үйрөнүп албагондар, эми ушул жерге отургула. Баарын унутуп коюп турмун. Светтерди дагы төлөш керек болчу. Косметикада алыш керек эле. Косметикаңды кой отурчу. Мынаки. Ал болсо таксиң акча. Башка жумуштар көп аябай. Ай, ташта телефонду. Мен сага айттым го убакыттар деп. Бүттү. Төлөндү. Ай, эмне төлөндү? Сенин эсеп дүмүрчөктөрүң. РСК мобилдик банкинги. РСК мобилдик банкинги. Бардык коммуналдык жана мамлекеттик төлөмдөр. Сен кайда? Эсебим акча салып келейин. А балдарчы? Өзүң менен кошо алып ал. Таксиге деген акчачы? Ага косметика алам.
Мага дагы жүктөп берип койчу. Мобилдик РСК мобилдик банкинге каалаган жерде, каалаган убакытта, каалаганыңарды. Мурундун бүтүшү дем алууну кыйындатып, жашоонун жаркын түстөрүнөн алыстатат. Жипар-життарсыз дүйнө түссүз сыяктуу. Риноксилдин курамындагы ксилометазолин жана эвкалипт майы тез жана аяр таасир этет. Риноксил жеңил дем алып, жашоонун жаркын түсүнө бөлөнүңүз. Мурун бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Менин ата-энем мурунтадан бери бизнес ачабыз деп кыялданып жүрүшөт. Апам болсо сыр, быштак, сүт азыктарды жасаганды аябай жакшы билет. Кайра иштетүү боюнча ой мага абдан жакты. Анткени бул аябай пайдалуу нерсе. Бул бизнеске канча акча кеткенин санагандан кийин мен ата-энеме жардам берейин деп чечтим. А менин актерлук кесибинен тышкары өзүмдүн үйүм жанында чакан дүкөнүм бар. Жана ошол дүкөндү чоңойтуп, өнүктүрөйүн деген, бирок ага акча керек экен. Менин кесиптештерим бизнес жөнүндө ойлонуп жүрсө, мен машина алууну кыялданып жүргөм. Анткени мен 2 жумушта иштегендиктен мага машина аябай керек. Сонун чечимге келдик. Мага жана менин үй бүлөмө эң пайдалуу тандоо бул РСК банктан кичи жана орто бизнестер үчүн дайындалган кредиттер. Алло апа, буюрса эртеңки күндөн баштай берсек болот. Акча таптым. Мындай насыялар 2-ден 4 жылга чейин жана пайыздык чейин 14-18%ке чейин берилет экен. Жана эң башкысы, насыянын суммасы 100 миңден 35 миллионго чейин алса болот экен. Сонун эмеспи? Бүт башка маалыматты РСК банктын сайтынан алсаңар болот. Апа? Не кылып атасыз? Иштеке? Апа. Кел анда сага мен насаат айтып коеюн, Эң маанилүүсү сен жаңы журтка барасың да. Бирок сен биздин журтубуздун, биздин үй бүлөбүздүн жүзү болосуң. Жылмайып жүрөр ар дайым. Сен кабагыңды карап жүрүшөт ал жерде. Эрте туруп, алтын кыз бол, макулбу? Мен барып иштейин, Сен даярдан. Биринчиден, күйөөңдү сыйла. Сөзүн эки кылба, макулбу? Анан эң башкысы кайненең менен мамилең түз болсун. Көрдүңбү апам экөөбүздү? Мисалы мен өз кызындай көрөт. Мен жакшы көрөт. Айжан! Опа, баратам. Эң биринчиден күйөөң ачка жүрбөш керек. Манты, оромо, тамактардын баарын жасагын. Макулбу? Айжан, жөбө барбы борсок? Терең дем аласың. Аны кол менен момдай, солнечное сплетение. Болду! Пульс токтойт, жыгылат, өлөт. Жобосу мына, чыккан агасыман, могул жерде турса, сени кайра эле ушунду уважать этпей атса, мына могул жерге эле кулайт да, жүрөгү токтойт. Жебечи мен өзүмүн өлтүрүп келе. Аты ким? Аты ким? Ошентип турасың да, сразу кокосунан кармайсың, кокосунан. Мындан бураптып тартасың, жерге тартасың да, тартасың. Ошентип подкаблучник кылып аласың аны. Мен биринчи күйөөм ушундай кылгам деп кой, сразу подкаблучник. Биринчи күйөөм? Опыт да, мындай тартасың да, кыздардын баары өлөт. Дьявол болсо чачтан кармап сразу бетке төбөсүң мына. Бетке төбөсүң. Мындай тебесиң да. Айжан! Бүгүн билесиң, жумуштар көп. Жумуштар күндөгүдөй эмес. Такыр башка, бүгүн кудалар келет. Эркегимди узатып атабыз. Көптөн коноктор келет, алар сыйлуу коноктор. Жумуштар көп. Эртеден кечке бул жумуштарыбыз бар. Жумуштар 3кө бөлүнөт. Ички жумуштар, сырттагы жумуштар, анан снабжение жана магазин дүкөндөргө барып келиш керек, билесиң да. Ошондун баардыгын жакшылап карагандай бол. Ар бирөөнө жетишкендей бол, ар бир жумуштарды бөлүшкөндөй бол. Бөлгөндөй бол, туп-туура баардыгы жетишкендей болсун, макулбу? Иретин кара, эмнеден кийин эмнени кылыш керек, макулбу? Баардыгына жетишкендей бололу. Всё. Ай? Эмне кылдың жаңы эле? Эмне? Көзүң менен мындай бирдеме кылдың го, эмне кылдың? Апа, көзүмө кирпик кирип кетти, өкүп атат. Өкүп атабы? Кырсаңыз? Макул. Сен көзүң tutат. Көп эле өкөйт окшойт, мындай мурдада көрчүм да. Макул. Сен идиш аяктарды жуусуң, борсок бышырасың, ич агарын артасың,
конокторду тозосуң, а сен болсо таттуу патыларды стөлдүн үстүнө жаясың. Түшүндүңбү? Эмне кылып атасың? Не кылып атам? Не көзүң сүзүп атасың? Сүзгөн жокмун, просто мына көзүмө мындай кирпик кирип кетти да, мындай мына. Ошон үчүн баарыбыз Куда алыңыз, куда? Бул не? Сен не бизде? Данияр Болотович ағынан албайт. Эгер кымбатыраак коньяңар болсо предлагайте. Еще он рюмку забылды. Биз ичке да келген жокпуз. Өтүңүздөр анда. Келиңиздер. Саламатсыздарбы? Колдогуңуз бар. Эркин. Жакшыбы? Жакшы. Биз бияка ичке келген жокпуз. Ошондуктан сен мага арак куйба. Неге? Неге деген суроо болбош керек. Сен арактын ордуна мага суу куй. Сыйласаң куйбайсың. Макул. Уна бойлор жакшы келин, жакшы келин. Жакшы. Мына жеңе. Ай, Эркин, жана кудалардын алдынан жанагы ичиришет да. Ошондо тиги мага арак куйба, макулбу? Анан уят болбойлу. Сен неме суу куйуп кой, макулбу мага? Суу? Жөн суу куйуп коесуң мага. Суу. Ай, эмне болуп атасың? Мен сага айтып атам, суу куйуп коесуң. Макулбу? Макул. Ай, токтоп тургула. Биз Эркайымга. Эркайым өтпөй турла, биринчи мына табышмак табасыңар, анан өтөсүңөр. Биринчи менден өт. Ой, ой, жомол. Чоңмуз кимиз? Кел, биринчи моуну оозуңарга сагыла. Балким Эркайым аман өтөсүң. Эркайым кодуп кел, тарта кал, бул микро. Не кылыш керек? Эркайым тарткыла, давай, оозуңарга сагыла. Тарт, оозуң менен тарт, давай. Эркайымды. Эркайым сага эмне пил билдират тарт. Азыр болсо Эркайымдын табышмак. Эркайымдын 3-тырмагы канча жашында өстүр? Ай, кой. Ай, Эркайым Нурик бирок экен, ай. Эркайым. Арусакчы тип аттырың канча эмес экен, ай. Сен чыгарма, казаподобный. Эркайым. Жакшы бар, жакшы. Кулай келбейсизби, куюп берем. Ооба, куйба. Жок, куйба. Мен куям. О, Эркин куйсын. Келбейсизби, эмнеге? Мен куям. Сен куя кой. Кел, кудага куйгула. Эркин куят мага. Чайдан алгыс келди. Эркин. Я, куда? Жана кире бериштен келатканда жок кереги жок дейсиз. Эки жаштын бактысы болуп атса. Эм жакшы таанышып окободук. Биз баарын көрдүк. Таанышкан үчүн деп, Сиз келгиле. Келиңиз кудагый. Биринчиси болсун, эки жаштын бактысы үчүн, Келиңиз, кана? Сиз биринчи. Муна? Ай, туугандар, жаштарды кол чалып өтө салалы,
Келиңиz. Бул сиз үчүн болсун. Тосо айтпочу көздөрүңдү. Келиңиz. Аккордеон. Чет аккордеон, чет гана. Ай, деги балдар аябай сонурдашат. Аябай таланттуу экен. Мен баламдын достору экен дегем. Жаллап кетиптир муну. Эм балар. Жүргөн отурасыңар баарыңар келин алып аткансыз. Көкүрөк күчүмдү бирөөнүн үйүнө эле берип койгон дей. Ичим ачышат. Бул эмеңиз беле? Бул меники. Бул меники. Ой, мен точно арак таштадым. Ичпейм болду. Эмне болду? Ой, суудай эле кирип калыптыр, мен арактын дагын сезбей калыптырмын чын. Тура. Таштасын. Канча айтабыз ташта деп. Тура. Ичинде кири жок, алтын ичкен ай. Жакшы иши, бирок мунун ичкен эле бар эле. Эми таштаса азамат. Достошом айсен менин достошом. Ичебиз. Кудагый. Кудагый. Жакшы, баары жакшы, аябай жакшы болуп атат. Жанагы эмени сүйлөшөлү дегенбиз. Эмнени сүйлөшөм дегенбиз? Алыңды. Я. Калың. Калың дейт, калың дейт. Эми сүйлөш керек, эми ал салт дейм аны сүйлөш керек. Эми салт боюнча калың бериш керек экен. Биз жакта калыңдын баасы азыр примерно бир жылкынын баасы, бир жылкы. Бир жылкы берген тасыңар. Породистый жылкынын баасы. Породистый бир жылкы. Эми бир жылкы кородомда жалгызсырап калат го, эми баягы бир жылкы. А мейли бизде план Б бар. 2 уй берели анда. 2 уй. Скучно болбойт, экөө жакшы болот. Алда эле бир топ акча болот. Уй болоткандан кийин эми ал уйдан кийин эми 2 уй анан 1 кой. 1 кой. 1 кой. Кой жалгыз болмок беле. Кой деген мындай жана короо менен болот. А мейли анда короо менен болсо 5-6 кой болсун. 5-6 кой, Ие. 2 уй, 5-6 кой. Компания менен. Ток-шоу кылышсын, компания менен. 5-6 кой плюс 20 ток. 20 ток. Жана 10 лоток жумуртка. А мейли. Сүйлөштүк анда, келиштик. Макул. Бул көңүлгө карап. Эми Кызды сурагыңа бер дейт, биз сурап келип атабыз. Калыңын да бериш керек экен. Анын баарын биз пландап келдик. Эми бул кызымдын баасы эмес эми. Бул кызымдын баасы эмес. Бул эми салт экен, эми жанагы көңүлдөн, жүрөктөн чыгып, жүрөккө деп берип атасыңар, жылмайтып жүрөктү дегендей, Эми бул кызымдын баасы эмес, чын эле эми кызымдын баасы. Мындан бул жаныбарлар менен санайлы байыбызды эми. А эне сүтүн, как положено, $1000 бересиңер, доллар менен эле мага бересиңер эне сүтүн. Аны шашпай сүйлөшпөйлү. Макул. Доллар түшсүн киме. Тамаша. Эми тиги уйлар семире берсин да, чоң. Келиңиз кудагый, анда эмесе. Эркин. Кел, куйчу дагы бир жолу гана бизге. Мен мурда билчү эмесмин, бирок азыр түшүндүм. Той ресторанда өтөбү же үйдө өтөбү айырмасы жок. Анткени биз экөөбүз үчүн Кыргызстандын ар кайсы жерлеринен, ар кайсы облусунан биздин туугандар, жакындар келип жаңы үй бүлө курулушуна күбө болгонуна бизге эң маанилүү. Ушундай жаңы кичинекей үй бүлө үчүн бүт Кыргызстан чогулуп калат экен. Светочка. Тиги кийинмени юбилейимди үйдөн өткөрөлү. Данияр Болотович, сиздин статусуңузга үй болобу экен? Анын үстүнө досторуңуздун баары профессорлар, интеллигенция. Жок. Сонун той болот. Мынакей мондай балдарды чакырабыз дагы сонун той болот. Мына үйдөн эле сонун турбайбы? Мен жаңылып жүрүптүрмүн да. Сен бир нерсе жеп атасыңбы? Жеп атам. Так көргөн жокмун мен. Баары жакшы. Светочка. Çıkarılış kaldırma
эркин айтканын элдин, эркин сөздү айтканы келдим. Угуп жатсаң жаңыланып Кыргызстаным өсүп бараткандан белги. Камалбагын ойлорго дейм, күлкү менен күмөндөрдү жеңгин. Өнөрүң болсо өргө чапкын досум ойлобостун элиң эмне дерин.